Алканата командасынын оюнчусу Айбек Исаков. Кандай эми оюн тууралуу айтыңызчы. Аябай эң күчтүү эле бир менче атаандашыңар ушул болду окшойт. Эң күчтүү команда күчтүү экен. Аябай оор оюн болду. Булар да күчтүү экен. Буйрук экен бизге. Эмне болуп кетти? Эмне болуп атаандашты 3 улак алдыга кетирип алдыңар? Анан колап жетебиз деп ишендиңерби өзүңөргө? Ишенгенбиз, просто биздин аттар жүрбөй калды экинчи таймда. Аттар үстүн жүрбөй калганына байланыштуу. Коласак жетпей айдендер албай азыр эз алып жашнап калып атты. Карагыз кандай сонун орундар бар, кенен бардыгы. 3-чү таймда менче атаандашыңардын аттары токтоп калды окшойт. 3-чү таймда атаандашыбыздын аттары токтоп калды окшойт, чарчап жетпей. Жана биздикинде болуп калды да, экинчи таймда биздин аттар ушундай болуп калды эле. Эмне болуп атты эс алдырып келгенден кийин калыбына келди? Эз алдырып, бастырып жакшына калыбына келтирип аттар чыгып кетти, Кудайдан буйрук болуп. Атаандаштарга каалоо тилек айтып коюңуз. Атаандаштарга ийгилик. Баткенден ушундай туруштук берет деп күттүңөр беле? Жок, күткөн эмеспиз. Күчтүү команда экен. Мүмкүн да жеңишке жетсин булар да. Командаларга ийгилик. Чоң рахмат. Эми кыргызстандыктарды дагы бир майрам менен куттуктап коюңуз эми. Кыргызстандыктарга эмне дейсиз? Майрамыңыздар менен эгемендүүлүк күнү жакшы өтсүн. Ошону эс улакчылар ат жал жеңил болуп, өзөңү да муттайбасын. Ар дайым кыргыз эри ынтымакта биримдикте болойлу.